адам эми кыргыз инопланетанга айланат, нурга айланат, нурданат, ааламга айланат деп берилет. Айланыш керек деп. Анан эми ушуга адам кантип ааламга айлана алат? Арбайдын оордун кантип адам аткара алат? Мен ушул жөнүндө бир башыман өткөн окуяны сиздерге айтып берейин. Мына мен ушу эфирде мисал үчүн гана айтам да. Мен реклама кылып аткан жокмун. Болгон жашоодогу эле нерсени айтып атам, Ажыбаев Эргешбай атаны мисалга айтам. Турсунбай Бакир уулундагы мисалга айтам. 6 аял алдым деген интервьюсуна карапчы. Мисалга. Нарматовду да мисалга айтам. Мени да мисалга айтат. Мисалга да. Көрүнгөн үчүн, айтып аткан үчүн. Ошол сыяктуу Ажыбаев Эргешбайды мен мисал катары айтып берейин. Энергиясы менен ТЛС кантип жуурулушат. Ошого карап анан биз дагы энергия менен ТЛ кантип жуурулуш керек. Ушул жөнүндө токтололу. Кызык сабак. 5 жыл болуп калды окшойт. 4 жыл мүмкүн. Эргешбай ата үйгө келди. Анан 2011-жылы же 10-жылы күздө Эргешбай ата биздин офиске келиптир. Мен тааныбачу элем. Анан ушул деп жакшына кайбир абышка келди дагы, ата келди дагы. Анан учурашып, анан отуруп калдык, келиңиз деп отуруп. Эмне суроо менен келдиңиз бизге? Көп келип, адам көп кетет. Анан бирөө чалып калса эле мен баламды таптым, ошо баламдыкында отурам эле дейт. Бу кандай баласы болом бу кишинин деп ойлонсом, көрсө ага дагы шарт окулуп, Актанбек деген баатыр жаздыртып баштаганда, ал жаза берет. Анан бир күнү, окшош эле берип атасыңар, башка бир нерсе бербейсиңер десе, сен жаза бер, муну алып чыкчу адамды биз башка жакта даярдап атабыз, кийин жоолугасыңар деп койгон экен. Анан ал киши анан ошол мен жөнүндө байланыш алып, 2 ката кагаз көтөрүп келген экен. Ошол ак мазарлуу жерден экенсиң деп, ошо мазар кайтпа балам деп турат деп, билбейт кайсы мазар экен, а бирок ошо Чештеп атаны айтып келген экен да. Анан өзүнүн тарыхын айтып берди. Ошентип таанышып калдык. Мен ал кезде эми деңгээлим, түшүнүгүм, жан дүйнөм ылдыйраак бул улуулук боюнча. Андан кийин анан ошо көрүшүп калдык, чалышып жүрдүк, жаңылык болсо, кеп сөз болсо дегендей. Кыргыздар чогулган жерде дагы жолугуп калдык. Мен барсам ал киши болуп калат. Кубанып, жакшы көрүп дегендей мамиледе болуп жүрдүк. Анан ушу бир 4 жыл, 5 жыл мурун үйгө келген экен. Анан Эргешбай ата, сиз ошол колуңуз бош болсо мен сизди Чештебе менен Ташыраbatка алып барып келейинчи. Ошол жерде бардыңыз беле десем, жок дейт. Анан тактап бериңизчи, ар ким ар кандай деп айтып атат. Караван сарай болгон имиш дейт а жерде. Мисалы Ташыrabatты деп ушинтип. Анан макул деди. Анан эртеси күнү ушу бир инелеримди 7 орундук машинеси бар эле минивэн, ошону алып барып келчи деп. Анан биз чыктык эртең менен, күздүн күнү эле. Анан ушу түштөн кийин күн бата электе эле Чештебеге барып калдык. Агам, келинчегим, Эргешбай ата, мен да бир экөө бар. Мына шопур 5-өбүз, анан дагы бирөөбү барбы. Анан Чештебеге барсак, булактуу дал мазар. Анан ошол жерге түшкөндө эле бир аз ушу 1-2 мүнөт өтпөй эле баягы киши тегеренип баштады Эргешбай ата. Ушинтип тегеренип, анан капталдап барып, анан кармайын десем, ошол үлгүрбөй деле калдым, анан жерге жатып калды. Айтор 3 мүнөтпү, 5 мүнөтпү, 7 мүнөтпү. Ушинтип жатып анан туруп эле кагаз ручкасын алып эле жазып баштайт экен. Анан Чештебенин тарыхын жазып берди, деп койдук. Анан а жерде айылда атамдын үйү бар, аяка барып түнөп, кобурашып, анан эртеси күнү Ташыrabatка бардык. Ташыrabatка барсак деле баягы адаты кармап, чуркап кирип эле бир таш бугучактап эле жатып калды. Мындай эле анан күтүп турдук. Анан сыртка чыгып эле 3-5 мүмкүн, канча мүнөт белгисиз, азыраак эле убакыт. Анан сыртка чыкты дагы, анан дагы эле шакылдатып жазып кирди. Анан 1-2-3 баракчасы окшойт. Анан ошол жерден шайык деп коебузбу, кароолчу дейбизби,
байкеден, жеңеден сурады. Бул жерде эмне деп айтып жүрөт десе, бул ташырабат боюнча. Ар ким ар нерсе деп айтып жүрөт деп айтты. Анан окуп берди. Мен эми үйдө сакталуу болуш керек, компьютерде сакталуу болуш керек. Ошо ташырабаттын тарыхы көрсө, мунун ичи 41-40 комнат эмес экен, мунуку 32 комнат экен. 32 комнатта үстүнөн жарык түшүп турат экен. Айнеги бар экен, мындай. Терезеси бар экен. 32 ойлой отурган экен деп ушундай тактатанан кирген да жок. Анан чын эле кирсек, мен бала кезде эле көргөм, кийин көргөнүм ошол эс тартканы. Кийин эле ошо 5 жыл мурун бир бардым. Анан чын эле үстүндө жарык түшкөн жерлери бар экен. Муну менен эмне айткым келет? Адам кантип энергияга айланат? Энергиянын баары чындык. Чын эле адам ааламдык кызматты аткарыш керек дегенге ушу кишиге ойлонуп, канча күн бурун ошолор эсиме келгенинен ойлонсом мына. Ал кишини өзү ак, көңүлү таза, боштондукта, эчтекеге кысылбаган, ар жактан буйрулган адам болгондуктан, мисалы ошо Чештебе мазарга барганда эле баягы полутрансовый, трансовый деген состоянияга жерге түшүп эле, анан баягы жатып калып эле, ана жердин мазар ээси дейбизби, энергиясыбы киеткен дагы, анан эле тиги кишинин колун автоматически эле пайдаланып баштайт экен. Карасаңыз эми. Андан эле ошо ташырабатка барганда деле ошол жердин энергиясы менен бул кишинин телосы жуурулушат экен дагы, тело исполнитель Бога дегендей эле мынтип аткарып калат экен. Ошо киши жазып аткан кезде аны Эргешбай деп көрбөйсүң да. Ал сырткы корпусу Эргешбай ата болгон менен ичинде башка жан жаздырып атат да. Мына көп жерге 10 канча күн, 20 канча күн, бир айлап дагы Ысык атанын тарыхын жазды. Бир бос үйгө жатып алып, ошол жерден да бир көрүнүштөрүн көрүп. Көрдүңүзбү? Ал адамды ааламдык бир жан энергия кийип алат экен, аткарат мына. Анысы кандай эле? Мына Арстан Алай чексиз аалам дейт, чоң аалам дейт. Арстан Алайды эмне кийип алат экен? Кийип алыптыр, түбөлүк. Бул жерде так берилет. Ошо Зүлфиянын билдирүүлөрүндө 2014-жылдарда. Арстан Алай сизге түбөлүктүү Теңирдин оту берилди дейт. Эмнеси ал энергиясы? Ошондуктан мен сүйлөп атканда менин ичимде эмне кийип алган? Теңир ата деген жан кийип алган. Ал кишини ошол мазарга барган кезде ошонун ээси кийсе. Ал буну эмнеге айтып атам? Бул секрет деле эмес. Муну Эргешбай атаны ээрчип жүргөндөр деле көрсө керек. Эргешбай ата бүгүн менин мындай жыйынтыгымды, анализимди бүгүн угуп атса керек мүмкүн. А бирок бул чындык. Анысы кандай? Мына азыр айтылып атат. Адам инопланетанга айланыш керек деп берилет бул китепте. Анткени инопланетан видимый, невидимый сила болуп атпайбы? Же болбосо адам ааламга айланыш керек дейт. Айланууну үчүн эмне кылыш керек экен?